Биз болсо Таңманай программасында бүгүн студиядага келген конокторубуз менен биргеликте баштайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин студиябызга кирип келген коноктор көпчүлүк учурда жөн гана актерлук, же болбосо актерлук кесип менен, актерлук чеберчилик менен бири-бирине махабат сезимдерин билдиришип, жубай катары кино жана клиптерде тартылып келишет. Роль жаратып келишет. Тааныштыра алганда бизге келген коноктор Болотбек Тилек жана Рахат Аксултанова. Кош келиңиздер. Саламатсыздарбы? Кутман таң сиздерге. Элдерде мисалы кээ бирөө сиздерди актер актриса катары таанып түшүнүгөн болсо, кээ бирөөлөр демек экөө жубай турбайбы деген ойдо калышы мүмкүн да. Мисалы Түндүктүк келинде дагы жолдошунун жана жубайынын ролун аткарсаңыздар, Турдакун Ниязалиевде дагы жубайма деген ырында аткаргансыздар да. Кантип тандалып калгансыздар ошолордун арасында? Үйдүн башчысы катары мен сүйлөй берейин. Тамаша албетте. Эми баягы сиз айтып атпайсызбы азырчы, ролдон тышкары чындыгы жашоодо дагы ушундай го депчи. Себеп дегенде биз ойлойбуз, бул мындай комментарий биринчи жолу уккан жерибиз жок, анан ошол ролду жеткире ойносок керек элдин жүрөгүнө чейинчи. Ошондуктан эл бизди кинодон тышкары дагы сүйүшкөн жаштар же жаш үй бүлө деп элестетишет да. Анан бул Түндүктүк келинге тартылып калган себебибиз чынын айтыш керек, башкалар ойномок. Кыргыз Драма театрда иштеген аялы, күйөөсү болуп актерлор, жаш актерлор ойномок. Анан күйөөсү ошол моментте актер мен ордун ойной турчу бала башка съемкага кетип калган, а жубайы жолдошу жок, тартылбайм деп баш тарткан. Негизги түпкү историясы ушундай да. Биринчи жолу. Ал жакта жубай менен жубайлар ойношмок, чыныгы жубайлар ойношмок негизинде. Анан алар баш тартып коюшкан, анан чуркагандык эмес, буйругандыкы дегендей роль бизге буйруптур чындыгында. Экөөңүздөрдү кантип тандап калды? Мени режиссер өзү видео пробага чакырган, 3 кызды. Кастинг болгон, Эми кастинг кылган эмес, ошо 3 кызды бирөөңөрдү тандайм деп үчөөбүздү видео пробага чакырган. Ошол жерден тапшырма берип, ойноп көргүлө депчи камеранын алдында. Анан кийин айтты, сен деп тандалдың деп. Тандалып калдыңыздар. Ал эми экөөңүздөр жашоодо азыр бойдоксуздар, Ошону жубайын же жолдошун аткара билүү кандай экен? Эми чындыгында кыйын. Рахат экөөбүз ошол Түндүктүк келинде таанышканбыз, ага чейин сыртыбыздан билчүбүз. Анан Түндүктүк келиндин режиссеру Рысбек Жайберов бизге убакыт кененирээк берди. Себеп дегенде экөөбүз бири-бирибизге көнүш үчүн. Анан Рахат экөөбүз убакытты чогуу бирге өткөрдүк чындыгында. Кафеге барып, тамактанып. Жок, бул Тасма деген шаарда эмес, Жалал Абадта болду да. Анан ал жерге биз эртеле барып, съемкалар башталгыча бир жумадайбы, 5 күндөй жүрдүк да. Ошондо айтты да, каяка барсаңар да чогуу жүрө бергиле, көнө бергиле бири-бириңерге депчи. Анан кафеле эмес, баягы кандай десем, үйлөргө, конокко даярданып, улам актерлор келет, алар менен таанышып, шаарды деле кандай дечи эле, айланып дечи эле, шаарды айланып чогуу приключенияларга кабыл алып дегендей. Кээ бир актер актрисалардын мисалы окуяларын угуп ала турган болсок, алар кинодо укмуштуудай роль жаратышат дейт, бирок кинодон сырткары экөө бири-бири менен мамиле түзө алышпайт дейт. Сиздердин ортоңуздарда ошондой нерсе болобу беле? Эми андай деле эме болгон жери жок. Рахат экөөбүз азыр баягы чыгармачылыктан тышкары жеке жашоодо доспуз. Менин эркек досторума караганда Рахат эркек досторумдун ордун толуктап кетет чындыгында. Өзү бул катуу кыз да, мындай назик болуп отурганы мененчи, өзүнүн көптөгөн советтерин мүнөзү эркекче. Жашоо турмушка көзү каныккан кыз да, реклама кыла берейинчи жигиттерге. Алда керек да. Анан жашоо турмушка көзү каныккан кыз чындыгында. Анан көп советтерин айтат, мындай кыл, тигиндей кыл деп, бир туугандай эле мага. Балким экөөңүздөрдүн ортоңуздарда кандайдыр бир махабат талоолонуп күйүп баштап, анан эртең бирси күнү сиздердин экөөңүздөрдүн баш кошкон бир кабарларды угуп калабыз, андай жокпу? Эгер болуп калса айтып коесуң, болбой калса дарымагыла. Андай эле жок болот, Андай эле жок болот. Түндүктүк келин тасмасында кандай кыйынчылыктар болду эле деген суроо келип тур телекөрүүчүлөрдөн. Билем аз болот, эмнен айтып берем. Мен айтам. Велосипед жөнүндө. Сен айтып бер. Жок, айтып берем. Кыйынчылыктар деле болгон жок чындыгындачы. Ошол жайдын чилдесинде билесиздер, түштүк тарапта күн аябай ысык болот. Бизге ошол экил кичине тоскоолдук берип атты. Себеп дегенде күндүн ысыгына карабай съемкага чыгып аттык. Биз аркалыктар андай күндү көргөн эмеспиз. Түштүктүктөр биздин суукту көрө элек дегендей эле
эме да, анан биз андай ысыкты көрө элекпиз, анан кыйналдык чындыгында. Кайсы жеринде жанагы үйдү айланып чыкканда кыйналбадыңызбы? Жок, талаадагы съемкаларда. Талаадагы, Тэгэл айланып келе, велосипед тепкен жерде. Рахат, сиздечи? Кыйынчылык эмби, албетте кыйынчылыктар болот. Кино дегендейчи. И плюс ал тасмада меники мындай айтканда, ошо кинодогу образ бир 60-70% өзүм деле ойнодум десем болот. Биринчи жолу бардым. Биринчи жолу жолуксалындым дебейинби. Биринчи жолу жанакындай сөздөрдү дагы баягы ырым ушундайларын. Анан кыйынчылык болот айткандай 45-47 мен үчүн баягы атка минген жер кыйын болду да. Ошо жер ал күнү кичине бир сыйра атка минип көргөн эмесмин да. Ошондо биринчи жолу миндим. Коркуп, ыйлап болот го минбейм деп. Болот мага болушуп деймби, ошентип режиссерден бир сыйра телефон. Эң сонун телекөрүүчүлөргө кайрылалы. Эгерде суроолор пайда болгон болсо, байланышка чыксаңыздар болот. 56-56-72 номери аркылуу. Саламатсыздарбы? Экөөңүздөр окшош экенсиздер, ийгилик сиздерге дейт. Мына, окшоштура да башташты. Өзү негизи айтып коет, сүйүшкөн жарлар эгер бири-бирине окшош боло турган болсо, демек бактылуу болгондун дагы бир темага келе берет. Окшоштор бактылуу болот депчи. Көп айтышат ошону. Комментарийлерде деле ошондой. Көнүп калдык. Анан кээде тамашалап коем, комментарийлерде Рахат экөөбүз түшкөн сүрөттөрдү Instagram, соц тармактарга жүктөп коебуз да, бияктан тияктан да, анан астында комментарийлерде экөөңүздөр үйлөнүп алсаңыздар болмок, анан мынтсеңиздер болмок, тинтсеңиздер болмок. Анан кээде айтып коем, давай анда эме фонд ачалы, акча чогултуп коюп, биздин свадьбага барыңар чакыралы, анан үйлөнөлү. Ага деле макул элчи. Ал эми Жубайыма деген сонур чыккан учурунда хит азыркыга чейин көпчүлүк сүйгөндөр да. Буга кандай болуп тандалып каласыздар? Балким ошол кинодон кийин сунуш түштү, чогуу тартылганга же кандай болгон? Жок, бул клипти клипмейкер Эрдин Сыдыков деген бала тарткан. Анан ошо Эрдин көздөгөн окшойт, бизди тартсак деп. Бул ролдо деле башка бала тартылмак экен кайра элекчи. Рахат менен бөлөк бала тартылмак экен. Анан Эрдин мага чалып айтты. Ушундай Турдакын Язалиевдин жаңы Жубайыма деген клипин тарткан атам. Эрнис мен группалашым да, анан мага клипке чакырарды эле, досум хитр келе бер дей берет да. Хитр келе бер деп элечи. Анан ким болуп ойногон атат Жубайым десем, сен Жубайың ойногон атат дейт. Рахат десем, ооба, давай анда. Анан келсем эле супсулуу болуп отурат. Съемочный площадкада. Кайрадан эле жолугуп ойноп кеттик. Бул деле буйрук. Бирок ошол жерде ошол клипте сиздин көз карашыңыз, жолдошуңуздун чарчап келгендеги үстүнө келип баягы төшөнчү жапканыңыз, анан бул акырын караган, анан сиз ушунчалык бир сүйүп караганыңыз, бул кантип келет? Бул сиздин балким чеберчиликпи же чын эле ошондой сезимден уламбы? Кандай болот? Кайра эле айланып кетти. Кайра эле. Алмаз Беке эмнегедир бир жакшы нерсени жараткысы келди. Жараткым келип атат. Баягы түндүктү келинде көнүп калганбыз да. Уже көргөндө деле азыр деле көрө турсуңар, мен мындай Жубай катары унчукпай отуруп, бул сүйлөп, у нас уже бул автоматически ойнолуп кете берет дейм. Көбүнө тамашалай бересиз. Эгерде Рахат экөөбүз ушундай элдер ушинтип эле чогуу чакыра берсе биздичи, ушинтип бир мероприятияларга чогуу чакырып эле экөөң Жубайсыңар, мындайсың. Мен ойлоп калдым, келечекте анда Сакиш менен болуп окшойбуз депчи. Балким сонун болмок, Жаш поколение, Жаш поколение. Саламатсыздарбы дейт Рахат эже, эсиңизде болсо түштүктүк кайнененин буйругун түштүк диалектисинде айтып бере аласызбы дейт. Буйругун эсиңизден чыкпаса. Жавандан ликапка нават салып келе. Жаван нават ликап да болуп кирип. Ошентип кайталап эстеп жүргөнсүз. Эң сонун. Деги эле бүгүнкү темабыз бул махабат баяны да. Анан экөөңүздөрдү баягы кино тармагында алып карап атпайлыбы? Ал эми сиздер үчүн сүйүү махабат эмне? Махабат сүйүү деген жана Лоис деген сагыз бар. Ошо десек. Тамаша, сүйүү деген бул жашоодогу эң алгачкы тепкич да. Бул жашоого баягы жараткандан башкасынын баары жуп болсун дейт эмеспи? Анан баягы өзүңдүн сүйүктүү жарыңды таап, эң алгачкы жашоодо максат ушул да. Бир адамды бактылуу кылыш. Ошол адам менен үй бүлө куруп, балалуу болуп, ошол адам менен жараткандын буйругун аткарып, анан бул дүйнөдөн бактылуу болуп өтүп кетиш. Жить долго и счастливо и умереть в один день дегендей эле да. Рахат сизге. Мен үчүн сүйүү бул. Сүйүүгө ишенесизби? Жок. Ишенбейсиз,
Ишенбейсиз, Ишенесиң, шашпай эми кандай ишенесиң деп жактыруу сезим сүйүү бул ата мекенге жаратылышка мамаңа бир туугандарыңа болот анан бул баягы эме жактан билбейм мындай сенсиз жашай албаймын сен жок болсоң мен үчүн бул Кантип жашай бересиз азыр, кантип жашай демек сизге бересиз чын сүйүү келе эле окшойт атымда сүйүү деген бул дөөлөттөй эле да. Дөөлөт адамга эрте келет же кеч келет. Сүйүү деле ошондой. Мисалы үчүн 25 жашында үйлөнүп, 50 жашына чейин өзүнүн жубайы менен жашап, бирок ошо 50 жашка чейин өзүнүн жубайы менен жашаган күндө дагы же аял өзүнүн жолдошу менен жашаган күндө дагы 50 жашта да адамдын башына сүйүү келип атпайбы? Көрсө чыныгы жашоодогу сүйүүсү адамга 50 жашта келип атат. кечигип келип атат. Ушундай эле да. Анан бул сүйүү ошон үчүн эч шашпа, келет. Баягы Айпери мага айтып калдыңыз, экөөнү кайра эле ошол сүйүү темасын алып келип атасыз деп. Мына көрдүңүзбү? Рахатка суроо берип атабыз. Болот жооп берет да. Жооп берип атат. Кадимкидей эле күйөөсү аялга зарар. Качан үйлөнөсүңөр да? Бул жакта суроо келип турат. Качан үйлөнөсүз болот байке дейт. Качан үйлөнөсүз? Буюрса, тоодон малдар түшсө эле. Малдарды сатып. Күзүндө деп. Баягы эркектерге, мырзаларга суроо берип, качан үйлөнөсүң десе күзүндө деп коет, бирок кайсыл күзүндө экенин айтышпайт, Анан буюрса бул кыздарга го дейм. Качан турмушка дейм күзүндө депчи. Быйыл сөз күйөөгө тием дегенде баягы күзүндө бирок кайсы күзгени белгисиз. Анда мындай кылбайлыбы? Азыр Сизчи качан турмушка чыгайын деп мындай план болуп атабы? Сиз балким быйылкы жылдын эсебинен күзүндө деп аткансыз да. План да бар негизи, Бирок кимге экенин билбейм деп окубайсызбы? билбейм. Көпчүлүк ушундай айтып атышат да азыркы учурда. Болот канча жаштасыз, кайсыл жактын колун аласыз дейт. Мен эркектин жашын сурабайт дегерсиң. 29 жаштамын. Кече 20-февралда чыктым 20 жашка. Куттуктайбыз. Рахмат. Анан Атбаштын кулуну болом, Нарын областына караштуу Атбаш районунун кулуну болом. Рахат сиз? Көл. Боласыз. Эми азыр биз жарнамага кезек берип алалы, андан кийин маегибизди улантабыз. Программабызды улантабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эскерте кетели, бизде бүгүн конокто Болотбек Тилек жана Рахат Аксултанова чогуу биргеликте клиптерде жана кинолордо роль жаратып келген биздин актер жана актриса. Темабызды эскертип коелу. Махабат баяны деген темада койгонбуз. Эки биздеги мырза жана айым дайыма тасмаларда же болбосо клиптерде жубайы жолдошун аткарып жүргөндүктөн экөөнү эфирге чакырганбыз. Азыр сиздерден мындай кылбайбы? Азыр ушундай жубайлар болуп бизге чакан бир нерсе ойноп бербейсиздерби? Роль жаратып. Дароо эле түз эфирде. Көнүп калдыңыздар го. Жубай болуппу? Кадимкидей. Мисалы шашып эфирге келе атасыздар ошондой образ. Жубай боло бересиң? Же мен жубай болоюн? Сен Жо мен боло берем деберсиң. Салам Бишкектен көнүп калгам деберсиң. Бирок бүгүн действительно аз келатканда кандай история болду? Кечинде сүйлөшкөнбүз да. Барабыз депчи. Анан мен баягы кышында өзүм машина айдабайм да. Болот мени ала кет дегем да. Анда десем хорошо деп турган. Эртең эле болуп чыкпайсыңбы, болбойсуңбу деп үйдүн алдында күтөм, азыр кой турчу. Аяка мынчада барабыз да десем, бол, кечикпей баралы деп уже. Бир үйдөн бирөө ошентип турбаса, көкөттөн калпайып жатып алса да болбойт. Ата бирөө жүрө берсе да кой. Болбойсуң, сен дагы эле отурасыңбы? Мен эшикке чыгып малды жайлап келдим. Балам да садик алып бара элек экенсиң. Саат 9-га чакырган бизди эфирге. Сен боюн элек дагысың. Кийин элексиң дагы. Эмне кылып отурасың жанатан бери? Тургум келбей атат болот. Тургум. Сен эле барып келчи эфирге. Мен барганда жалгыз эмне Балабызды демегенмин? алып бар да балабызды. Рахат, түшүнсөң, бул жака экөөбүздү чакырып атат. Барбайм десең, кечин эле барбайм деп айтып койбойсуңбу? Бизди жаман көрбөй эмне деген үй бүлө экен бул. Аны жардам бербейсиңби? Атасы болуп баласын кийинтип кичине. Айтсаң, малды жайлап баланы садикке алып барып келе берет элем да. Ушул жерден дароо тойго кетип атабыз. Тойго кечип атабыз. Тойго. Уш сен малдарың качан болсо эле малдарың жардам бербейсиң мал болгон үчүн оокат болуп атат да, туурабы? Конверт алып койдуңбу хотя бы кошумча бергенге? Өткөндө жана биздин тойго алып келбейт эле ошо конверттен эле бере эле. Колдонгондо кайра элге колдонбой жүрсөң болот.
Жынчы. Эмнеге жөнөм деп бас сүйлөшөбүз. Жок. Колдонгонду элге кайра колдонбо дедим го. Жок, мындай да тойдуку тойго куданыкын куда камдайт дейт. Анан тойго алып келген, тойго алып келген жана коробкада көйнөктөрдү чогултуп кайра тойго эле кетире берет го. Ошондой. Ой боюндарга. Баары ошо. Сиз аябай жакшы аткарып атасыз, анан бирок сиз эмнегедир тартынып Тартынган жок уже кандай десем, Баш көтөрө отвыкла. албаганга көйнө албай. ошондой болуп калган. Эң сонун. Ардактуу теле көрүүчүлөр, мына ушул актерго, актрисага суроолор пайда болгонсо бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаш керек. Байланышка чыгыңыздар 56-56-72 номери аркылуу. Боло 29 жашка чейин үйлөнбөй эмне кылып жүрөсүз дейт. Сизди күтүп жүрөм. Балким мырза жазгандыр. Мырза жазганды? Жок, эмнегедир жанагы Мырза жазбаса керек. жазган кол жазмасынан айым жазгандай болуп атат. Айым жазгандай Балким болуп сиздин күйөрманыңыз жазган, эмне кылып жүрөсүң деп тийишип сизге. Сени күтүп жүрөм, кагылып кетейин, кагып жүрөм. Жакшы. Деги эле азыркы күндө балким келечекте планда да ушундай сунуштар түшсө, дагы эле жубайдын ролун аткаргыла десе макулсуздарбы? Ооба. Бул биздин кесип да, актер роль тандабайт. Биз ушул өзүбүздүн профессиябызды сүйүп, күйүп тандаганбыз. Мисалы үчүн силер журналистика өзүңөр профессияңар менен иштеп атасыңар. Анан буйруса түндүктүк келин 2 тартылган жатат деген маалыматтар бар. Кудайым буйруса ал ишке ашып кетсе жакшы болот да. Себеп дегенде эл да күтүп атат. Ошондо Рахат экөөбүз кайра эле жубайлардын ролун ойнойбуз. Бирок анда кичине да биякта бир кичинекей бирөө ролдо дегеним да. Балдар менен, Же балким мында. Жакшы. Же балким мында. Сиздерге чоң рахмат айталы, терең Рахмат ырашылык билдирели. билдирели. Эң негизгиси баягы коомчулук ошол эле жубайым деген ырда, мисалы, ал ыр чыккандан кийин канча дагы үй бүлөлөрдү кайра мындай жолуктурганга, кайра жашап кеткенге мындай себепкер болгон дейт. Ошол эле роль. Балким ошол ролдон дагы улам ошол нерсе келип чыккандыр. Сизге чоң рахмат айталы. Келбергендигиңиздер үчүн ыраазычымын. Ооба. Актерлук кесибиңиздер өрчүй берсин, өнүгө берсин, дайыма ушундай жакшы ролдорду, мыкты ролдорду жаратып жүрө бериңиздер. Рахмат сиздерге дагы. Анан сиздердин тоюңуздарда жолугалы. А биз болсо Таңгүн программасын алга карай улантабыз.